Бишкекте сейилдеп жүргөнүңүздө килемдеги китептер деген жазуусу менен өзүнө тартып турган кызгылт көк түстөгү күркөнү байкасаңыз керек. Бул жөн гана дүкөн эмес. Бул китеп сатып алууга, сатууга же алмашууга боло турган кичинекей китепкана. Анын жайдары мүнөз ээси Тамара Васильевна ар дайым китеп тандоого жардам берип, окуган чыгармалар тууралуу сүйлөшүүгө даяр. Занимаюсь совершенно не для денег, а для того, чтобы занять свое время. Очень нравится общение с людьми, с молодежью, с грамотными людьми. Вот, поэтому у меня условия такие. Приходите, что вам нравится, выбирайте. Я всегда всем подсказываю, предлагаю свою услугу. Күркөнүн текчелеринен классикадан тарта заманбап чет элдик авторлордун чыгармаларына чейин жүздөгөн китептерди таба аласыз. Бул жерде эски окуу китептери да, ошондой эле орус, англис жана кыргыз тилдериндеги жаңы китептер да бар. Я книги покупаю, продаю и даю читать. То есть вот я вам даю эту книгу, вот она стоит там 100 сомов или 50 сомов. Вы, пожалуйста, прочтите, сохраните ее в том же виде, в каком взяли. За прочтение возьму 30 сомов. Вы приносите и выбирайте себе другую. Пожалуйста, приходите. Адамдар бул жерге китеп үчүн гана келбейт. Мында Тамара Васильевна менен сүйлөшүп, окуган китептерден алган таасирлериңиз менен бөлүшө аласыз. Күркө Манас жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде көпүрөгө жакын жерде жайгашкан. Ал 18:00дөн 22:00 чейин иштейт. Бул жердеги ар бир китеп өз окурманын табат.